Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Биринчи бөлүм. Аргасыз ажырашуу. Баткагы тобурсуган кара жолдо жарык топ менен чурулдаша футбол ойногон балдарга көз салган байөмүр карыя бак дөмүрүндө отурду. Кичинелерине дарбаза катары эсептелген эки таштын ортосун тостуруп, чоңурактары топ тепкилеген бул футболчулардын жалгыз көрүүчүсү катары «Теп, тос, гол! Ой азамат!» деп кыйкырып, балдар менен кошо сүйүнүп, алардын олдоксон кыймылдаганын, жели жогунан бийик секирбеген, алыс тоголоно албаган топту туш келди тепкилегенин, түртүшө кеткендерин, чукчуңдаша түшкөндөрүн карап отуруп, аруу, таза, байоо балалыкка суктанды. «Арген, мерген, баскыла үйгө, кеч кирди, Алинурду ала келгиле» деген кошуна келиндин үнү чыкканда гана балдардын бул байоо дүйнөсүнөн чыккан карыя эки жакты карай берип, чындап эле күйгүм кире баштаганын байкады. Анан чочугандай жан жак чөнтөгүн сыртынан кармай берип, «Ой балдарым, менин силерге берейин деген момпо суюм бар эмес беле? Ме, ала койгула» деп кыйкырды. Карыянын таттуусуна көнгөн балдар чуркап жетип, тегеректеп калышты. «Байөмүр ата, мындан кийин балдарга таттуу бербей эле коюңузчу. Алинур сиздикине барам деп ыйлай берчү болду», деди келин 2 жашар уулун жетелеп баратып. «Барам десе жиберип койгула да. Алим кирсе Ырыскан апаң экөөбүз сүйүнөт эмеспизби?» «Жок, ата, уят го», деген келин алыстай берип бирдеме деди. Бирок ал сөз карыяга угулбады. «Эмне суят?» деп түшүнбөгөндөй ийин куушурган карыя дароо кыжаалат боло түштү. Мындан улам саналуу ойлоруна сүңгүгөндө башы лукулдап ооруп чыкты. Дем алышы оорлой түштү. Эми ал балдардын оюнуна көңүл бура алган жок. Алар да көп өтпөй эле жай-жайына тарап кетишти. Каптаган караңгылык менен кеч күздүн муздак абасына чыйрыкса да, жол боюнда соксоюп отурган карыяны уулу уландын үнү баш көтөрүптү. «Ата, эмне отурасыз бул жерде? Жүрүңүз үйгө». Абышканын кабагы карыш түшүп, маанайы жоктугун, кандайдыр бир кыйналып турганын байкаган аялы Ырыскан менен келини Жаркынайда аргасыз сузуна тартып унчугушпады. Уулу улан гана аркы беркине сүйлөй баштап, атасынын жактырбаңкы отурганын байкаган соң унчукпай сыналгыга алаксымыш этти. «Ушинтип эле жүрө беребизби? Муну менен теңдердин балдары кол арага жарап калды. Өзү деле ойлонуп, жалгыз баламын, кой, аталарымдын тукумун улап, үчүн узартайын дебейби?» деп качан гана Абышка кемпир өз бөлмөсүнө киргенде, Байөмүр ата чыдай албай кеткендей көтөрүңкү үндө сүйлөнө баштады эле, Ырыскан эне аны тыйганча чыйпылыктап жиберди. «Аста эми, балдар угат. Аны мени билбейт деп атасыңбы? Мен деле небере эркелетким келет, балалуу үй базар болгум келет. Анда мен айткандай кылбайсыңбы? Качанкыга чейин ушинтип жүрө беребиз?» Туталана түшкөн Абышкасын Ырыскан эне жайгарганга аракеттенди. «Бул оңой дейсиңби? Жаркынайды мен өз кызымдан да артык көрөм. Кимдин ушундай келини бар? Байкушума айтканга оозум барбай атат. Буга улан да жол бергидей эмес. Ошон үчүн ал жокто айтайын, Жаркыным түшүнүктүү эмеспи? Чыр салбас. Ошондой кыл. Жарык, жылуу, таза үйүнүн кутун качырчудай болгон мындай аргасыз ишке Абышка кемпир акыры барыштары керек эле. Кийинки кездерде өздөрүнчө калгандарында бул тууралуу күңкүлдөшө сүйлөшүп, мурдагыга караганда жакшы эле чыгынып, кандай кылышты пландаштыргандары менен ыңгайлуу учурду таба албай жүрүшкөн. Оңдой берди болуп, карларга бир жумадан кийин жакшы ыңгай түзүлдү. Улан мергенчи шериктери менен 3 күндүк карышкыр уулоого аттанып кетти. Бирок биринчи күнү Ырыскан эненин буга эрки жетпеди. Адатынча жайдары маанайда жүргөн келинин аяп, жаман сөзгө оозу барбай ичтен тынып, айтор чыгына албады. Мунусу үчүн Абышкасынан тил укту.
Кой кайтарып кеткен ал кечинде кайтып келгенде уйсаап аткан келинин көрүп дароо кабагы чытылып, ошол бойдон жатар жатканча үн катпай отуруп качан гана өздөрүнчө калышкандарында: «Эй, айтканды эмне үчүн аткарбайсың? Сенин колуңан келбесе мен башка киши табам. Эртең айтпай көр», деп зекип алып, терс бурулуп кетип, ошол бойдон коркуткан тейде унчукпады. Бирок анын бул сөзүнөн улам Ырыскан энеге жакшы ой келди. «Мен келесомун. Сөзсүз эле Жаркынайга муну өзүм айтышым керекпи? Башка бирөөлөр аркылуу деле айттырсам жеңилирээк болот турбайбы?» деген ойго токтолуп, буга жардамга кимди чакырышты болжоп да койду. Эртеси күнү эртең мененки чайдан кийин көчөнүн аркы башындагы үйгө басып барды. Өзү менен ымалаш үй ээси Арипа аттуу мүнөзү шар, тартынууну көп билбеген аялга келген максатын айтты эле ал: «Ушунун да кыйынчылыгы барбы? Бул согунчогу канабаган келиниңен эмнеге коркуп атасың? Силерден эмес өзүнөн кетти. Төрөбөгөндүктөн 5 жылдан бери үйүңөрдү очор бачар кыла албады. Өзү деле күнөөсүн сезип араң эле жүрсө керек. Айтсаң эле оокаттарын жыйыштырат болуш керек. Ошол айтканга эрким жетпегенинен улам сага келип отурбаймынбы? Сен азыр мени менен барып чоо жайды Жаркынайга түшүндүрбөйсүңбү? Ал мага кызымдай эле болуп калды. Жаман сөз айтканга оозум барбай жатат. Ошол элеби? Айтмак турсун бүт оокатын чогултуп, колуна карматып кетирип берем. Сен анча катуу кетпе. Улан балалуу болуп, тукумубузду улап, бизге небере жыттатышы керек экенин эле айт. Калганын зирек эмеспи, өзү түшүнүп алат. Ал байкушта эмне күнөө, Кудайым бала бербесе. Кам санаба, жаман көрүнсө мен жаман көрүнөйүн. Сен унчукпай эле баш ийкеп турсаң болду, айтканыңдай кылам». Ушинтип сүйлөшкөн алар бир аздан кийин Ырыскан эненикине келишип, жайдары түрдө тосуп алып, дасторкон жазган Жаркынайдын чайын ууртап отурушту. Айыл ичиндеги ар кайсы жаңылыктар тууралуу кобурашкандарынан кийин Арипа үнүн олуттуу түрдө чыгарып: «Эми Жаркынай, сен абдан жакшы келин болдуң. Келгениңе 5 жыл болуптур. Ушул убакыттын ичинде чынында эле жаман жагыңды көрсөткөн жоксуң. Кайната кайненеңдин көңүлдөгүсү менен болуп, дайыма жерге ашын белендеп, жакаларына кир жугузбадың. Кыскасы, уландай жигитке татыктуу жубай болдуң. Бирок алтыным, бири кем дүйнө деген ушул экен. Бул да болсо Кудайымдын буйругунан го. Ушул 5 жылдын ичинде согунчогуң канап, уландын учун узартып, уулду кыла албадың. Кызартып кыз төрөп бербедиң. Билип атам, бул сенин күнөөң эмес. Ошентсе да өзүң билгендей улан бир үйдүн жалгыз уулу. Ал балалуу болуп, тукум улашы керек. Ата-энеңер улан экөөңөрдүн ысык мамилеңерди, эгиз козудай ээрчишкен ынактыгыңарды көрүп, ушул убакка чейин ортоңорго жарака сала турган жаман сөздү айта албай келишти. Бирок чыдамдын да чеги бар экен, үмүт да кээде үзүлөт тура. Кыскасы, булар улан экөөңөрдүн эки башка жолго түшсө дешет. Ошентсеңер жаман болмоюн, жакшы жок дегендей, балким экөөңөргө тең оңтойлуу болор беле дейм. Түшүнөрсүң алтыным, булар сени келининдей эмес, кызындай көрүшөт. Сага бакыт тилешет. Ошентсе да элчилеп очор бачар болуп, небере эркилеткилери келип жатпайбы? Деп Арипа канчалык олуттуу, салкын кандуу болууга аракет кылса да, сезимге алдырып жибергенинен улам аякы сөздөрүнөн дирилдеген аёо байкала түшүп токтоду. Ал сүйлөй баштаганда эле сөз төркүнүн түшүнүп, жүрөгү шуудей түшкөн Жаркынай маңдайында отурган кайненесине арга издегендей жал-жал карап алып, анын күнөөлүү түрдө жүзүн ала качканын байкап, көзү жашылдана түшүп, жер тиктеп, улам барган сайын башы төмөн салбырап, алан сайын бүт денеси солкулдап, үнсүз ыйлап жиберип, мукактана үн катты. Апа, менде эмне күнөө? Неме, улан? Ооба, сенде күнөө жок. Эч ким күнөөлүү эмес буга. Тагдыр ушундай болуп жатпайбы? Кудайымдан бала берилбесе кантме келиңер? Туура түшүн алтыным. Улан деле балалуу болгусу келет. Кайнатаңдар небере жыттагысы келет. Ошон үчүн сен өз жолуңду таап кетишиң керек. Балким мындан да жакшы бакытка туш келерсиң. Апа, улан келсинчи, анан сүйлөшөлү. Ошол чечсинчи эмне кылышты. Жаркынай акыркы үмүтү менен жалооруу сүйлөп кайненесине жакындады. Ырыскан эне да өзүн эптеп кармап араң турган эле. Кызындай көргөн келинин кучактай калып жалынып жиберди. Алдыңа гана кетейин, алдыңа. Мен куруйун сени ушинткенче. Алда Кудайым-ай, эмне жазыгыбыз бар эле.
Бышактап ыйлаган келин менен аргасы кете жалбаруу аралаш кейиген кайнене кучакташкан бойдон солкулдап турушту. Минтип мүңкүрөгөн экөөнү боорукерлик кылса эч майнап чыкпасын түшүнгөн Арипа чечкиндүү кылууга белсенип, экөөнү ажыратмакчы болуп, Жаркынайды өзүнө тартып сооротумуш эткиче үн катты. Болду, алтыным, болду. Кайгыргандан эч пайда жок. Андан көрө акыл токтотуп иш кылалы. Бул үйгө бала керек. Сен аны төрөп бере албагандыгыңдан кийин кыянаттык кылбашың керек. Андан көрө өз жолуң менен кеткениң оң. Сенин бактың башка жакта. Атаңдар неберелүү болгусу келишет. Аларды туура түшүн. Ошентсе деле уланды күтөлүчү. Кайненесинин кучагынан бошоно берип, артка кетенчиктеген Жаркынай акыркы үмүткө жармашты. Улан деле ушундай ойдо. Ал келсе эки өңүргө тең кыйын болот. Ошон үчүн ал өзүнүн көзү жокто кетишиңди каалады ал. Ажырашпасаңар болбой калганын ал акыры түшүндү окшойт. Аябай ынак элеңер, алтындарым. Ынтымагыңарга баары суктанышчу. Көз тийип кетти окшойт. Бири кем дүйнө деген ушул экен да. Эми эмне кылабыз? Андан көрө уланга бакыт каалап, өз жолуңду табышың керек. Улан минтмек эмес, ал мага айтмак. Муну анын өз оозунан угушум керек. Ал эртең келет, күтөлү. Жаркынай эми өзүн колго алып каршы чыга баштады. Айттым го, бул улан менен сүйлөшүлгөн деп. Же бизге ишенбей турасыңбы? Ал келсе эки өңүргө тең кыйын болот. Андан көрө ал келгиче кетип калышың керек. Бала төрөп бул үйдү очор-бачар кылсаң мындай бале болот беле. Ушуну менен эле жашоо бүтүп калбайт. Өзүңдүн да, башкалардын да бактысын байлаба. Арипанын сөзү катаалына тарта баштады. Апа, менде күнөө жок, улан, деп сөзүнүн аягына чыга албай чайналды Жаркынай. Ооба балам, сенде күнөө жок, Кудайдын башка салганы го бул. Албетте сенде күнөө жок. Тагдырга жазса эмне кылмак элең? Андан көрө белиңди бек буушуң керек. Эки аял жарыша үн катышты. Жаркынай эрерке түшүп, эми чындап ыйга алдырып, денесин кармай албай солкулдап кирди. Ырыскан эне да келинин кучактай берип бышактады. Арипанын аялдык жүрөгү бул кайгыга канчалык түтпөй турса да, берген убадасын унутпай, аны жакшылап аткарууга кам уруп, экөөнү сооротууга киришти. Болду эми, ыйдан пайда жок. Андан көрө кийинкиге кам көрөлү. Жана айтканымдай эртең улан келгенде кетсең эки өңүргө тең оор болуп калат. Ошон үчүн бүгүн жолго чыкканың оң. Шаарга каттаган унаалардын аягы тыйылып кала электе эртелебесек болбойт. Тура кой, кийим кечеңди салыштыр. Апа, туура эмес кылып жатасыздар. Уланды күтсөңөр болмок. Кийин өкүнүп каласыздар, деп ордунан тура калды аңгыча Жаркынай. Өкүнбөй коймок белек, өкүнөбүз да. Сенде жакшы келин чанда чыгат, бирок башка арга жок болуп жатпайбы? Деди Арипа тайсалдай түшүп. Бизди врач балалуу болосуңар деп айткан. Дагы күтсөк болмок. Күттүк го айланайын. Баягы шаарга барып текшерилип келгениңди айтасыңбы? Андан бери 4 жыл өтпөдү. Дагы канча күтсө болот? Деп эми ырыскан эне да өзүнө келе түшүп чечкиндүү сүйлөдү. Муну укканда кайненесинен үмүттөнүп турган Жаркынайдын дароо эле шаабайы сууй түшүп, башын шылкыйкан бойдон аргасы кеткентейде үн катты. Мейли анда, кетсе кетейин. Антпеске арга жок. Андан көрө жолоочунун жолдогусу жакшы дегендей, камчомуңду эртерээк көр. Мен барып Асымбекке айтып, шаарга кетчү таксиге салып жибер деп айдатып келейин, деп Арипа сыртка жөнөгөндө Жаркынай жолго даярданганы төркү бөлмөгө кирди. 5 жыл жашап, орунучу калган үйүнөн бир заматта куугунтук жеп, күтүүсүз кетип баратканына катуу ызаланган ал колуна тийген кийимен кийип, оокаттарын эки баштыкка салыштырып, көпкө кармалбай чыга калганында көзүнүн жашын кылгыртып, оор ойдун кучагында отурган ырыскан эне чочуп кеткенсиди. Алдыңа гана кетейин. Ушул эки баштык деле алдыңбы? Жаңы, жакшы кийимдериң көп эле го. Кышкы кийимдериң гана, деп эми өз келинин кийинки жашоосу менен жолуна кам көрө баштады. Балам, мага Кудайым кыз берген эмес. Мындан ары менин келиним эмес, кызым болуп жүр. Сени эч качан унутпайм. Ушунча жылдын ичинде эч бир жаман жагыңды, суук сөзүңдү угузган жоксуң. Сен бар кезде үйүбүздө кут береке бар эле. Эми кандай болот билбейм. Сенден аргасыз ажыроого туура келип жатат. Биз өз күнүбүздү көрөрбүз. Сен бактылуу болсоң болду.
Мына бул тыйын кийинки жашооңду жайгарып кеткениңче жетер. Аз да болсо алып кой. Бизди кечир, ак жолуң ачылсын, деди ырыскан эне сыртка чыгышкандарында жалооруй карап, жалбара сүйлөп, Абышкасы экөө келинине арнап койгон акчасын суна. Апа, мен да аргасыз кетип баратам. Сиз дагы мага ушул убакыттын ичинде эч кандай жаман жагыңызды көрсөтпөдүңүз. Суук сөзүңүздү угузбадыңыз. Өзүңүз айткандай кызыңыздай көрүп, өз апамдан аша мээрим төктүңүз. Атам экөөңүздөр күйлүү күчтүү туруп, бактылуу өмүр сүрүңүздөр. Мындан ары алыста кызым бар деп жүрүңүз. Кудай буйруган болсо, бир кезде келип кетермин. Мына бул катты уланга берип коюңуз. Ал мени кечирсин, деп бир бүктөм кагазды ырыскан энеге карматып, оокаттарын көтөрүп, эбак келип, эшиктин алдында турган автоунааны карай жөнөдү. Эртеси күнү Улан эл жатак айтып келди. Кечээттен бери Жаркынайдын кеткенин ага кантип угузушту ойлогон сайын заарканган Абышка кемпир жаңы жатышты эле сырттан ат дүбүртү угулуп, ээсин тааныган ит бир аз үрүп токтогондо ордуларынан обдула калышты. Ырыскан эне шаша кийинип, оозгу бөлмөгө чыгып, чай койгуча сырттан Уландын Жаркынайдын атын айтып чакырган үнү угулду. Апа, Жаркынайга айтып коюңузчу, кампанын ачкычын алып чыга калсын, терилерди жаялы, деп уудан жолу болгон Улан баш баккан апасына жайдары үн катты. Азыр, деп кайра артка кирип, ачкычты алып кайра чыкканында Улан таң кала түшүп сурады. Апа, келиниңизге эмне болгон? Чыкты дебейсизби? Ал үйдө жок эле. О, балам, жолду келгенсиң го, деди ырыскан эне толо каптан бучкагы чыккан бөрү терисин көрүп, сөздү башка жака бурду эле шектенгендей Улан селее түшүп такый сурады. Кандайча жок, ал кайда кетти эле? Ал шаарга кетти, жумуштап, аргасыз калп айткан ырыскан эне. Жумуштап, шаарга? Мен билбеген кандай жумуш экен? Жөн жайлы кетти, үйгө кирчи, калганын ошондо сүйлөшөлү. Жөн жайлы, деп көңүлү жайлана түшкөнсүгөн Улан ачкычты алып, капты көтөрүп кампаны карай басты. Ырас жолуңар болгон турбайбы? Канчаны аттыңар? Деп сурады Байөмүр ата үйгө кирип учурашкан уулунан. Жолубуз жакшы болду, ата. 3 аттык. О, жакшы, жакшы. Акыбетиңер кайтыптыр да. Элге андан беттер жакшы болуптур. Малды колдон талашкан эмелер атылып. Ооба, жанагы туу бейлерди жарып аткан өгүздөй чоң дөбөт экен. Ага кошуп дагы бир канчыгы менен быйылкы бир күчүгүн аттык, деп өзүнө ыраазы тийди, жооп бергени менен сөзүнүн аягын күдүктүү суроо менен аяктады. Жаркынайды шаарга эмнеге жибердиңер? Деги жайчылыкпы? Жайчылык эле, ал кетип калды, деп акырын айтыла турган сөз болгондон кийин создук турбоону туура көргөн Байөмүр ата уулунан жүзүн ала качты. Кандайча кетип калат? Жөн эле кете береби? Жөн эле кетпейт да. Кеткенинин жүйөлүү себеби бар, деп кичине катаалыраак болбосо уулунун жемесине туруштук бере албасын түшүнгөн Байөмүр ата кесе айтууга аракеттенди. Алдыңа кетейин, ал сага кат калтырды эле. Ме өзүң окучу, деп ортодо чыңала түшкөн абалды жумшартууга дал бастаган ырыскан эне уулуна Жаркынайдын катын сунду. 4 бүктөлгөн бир барак кагазды шашылыш ачкан Уландын көзү андагы кыска жазылган 2 сүйлөмгө урунду. Улан, бактылуу бол, мени кечир, Жаркынай. Эмне, туруп эле бир заматта жылаан чагып, жылкы теппей эле жөнөп кеттиби? Таң калыштуу. Ал мага айтат болчу. Улан, ал сага төрөп бере алган жок, ошон үчүн кетти. Түшүнчү, сен биздин жалгыз уулсуң, тукумубузду улашың керек. Же эмне төрөбөгөн аял менен куу баш өткүң келеби? Алдыңа кетейин, бизди эле элчилеп небере эркелетип, базар болгон үйүбүздү бапырап жашагыбыз келет да. Жаркынай жакшы келин болчу, бирок согунчого канабай койбодубу, деген карылардын сөзүнөн Улан жагдайды түшүнө калып. Аны ушул сөздөрдү айтып силер кетирген экенсиңер да, ал өзү кетмек эмес, кетсе да мага айтып кетмек, деп Улан сөзүнүн аягын таппай туталана түштү. Алдыңа кетейин, ал өзү эле араң жүрүптүр, айтсак эле көп каршы болгон жок. Ал деле сени багыңды байлабайын деди да, 5 жыл күтүп Кудай чүрпө бербесе эмне кылсын анан? Билсеңиздер, Жаркынайда эч кандай күнөө жок, мен өзүм, деп сөзүнүн аягын айта албай мукактанганда 2 кары жарыша үн катышты. Келинди эч ким күнөөлөгөн жок, төрөбөйсүң деп. Кудайым кылса кубарыңдын акысы барбы дейт. Мындан башка арга калган жок, балам. Түшүндүм, Жаркынайды мажбурлап кетириптирсиңер. Мен баары бир аны кайра алып келем. Эй бала,
Сен туубаган каты менен куу баш өтөйүн дейсиңби? Андан башка деле аял толуп атат билсең. Мындай сөзүңдү угузба мага. Байөмүр ата эми чындап жинденди. Жаркынай мени адам катарына кошкон. Ал болбосо жок болуп кетмекмин. Үйүбүздүн куту болчу ал керек болсо. Эмне кубалап жибердиңер? Кубалаган жокпуз эй. Айтсак эле араң жүргөн экен, кетип калды. Ал деле сен багыңды байлабайын деди да. Балам, андан көрө башка аял алып бизге небере жытын жыттат. Сенден жалгыз суранычыбыз ушул. Башка эч нерсенин кереги жок. Жалооруй түштү Байөмүр ата. Бизди врачтар балалуу болосуңар деп айткан болчу. Күтө турсаңар болмок. Улан Шаабай сууй сүйлөдү. Кана болсуңор, андан бери 5 жыл өтпөдүбү? Кой балам, айткан тилди ал. Сен жөн гана Жаркынайга көнүп алгансың. Акырындан ансыз жашоого да көнүп кетесиң. Айткан тилди ал. Улан атасынын зеки сүйлөгөнүнөн коюлган талапты эмес, жалооруган суранычты сезди. Өмүр бою өзүнөн башка бала көрбөгөн аларды аяй түштү. Андыктан ичи эзилип турса да, алардын чоң ката кетиргенине көзү жеткени менен эми кандай болуп кетер экен деп санааркап отурган карыларга каяша айта албай супсуну сууп отуруп калды. Курсаң ачкандыр, чайдан ичип тамактан ала кой деп үстүнө үйрүлүп түшкөн энесинин жалынычы кулагынын сыртынан кетти. Курсагы ачып келсе да, анын берген ысык чайы муздак, даамдуу тамагы супсак сезилип, алдын мелтирейтиктеп эмне кылып жатканын билбегендей отура берди. Бара кой эми, жатып эс ал, төшөгүңдү салып койгом, калганын эртең сүйлөшөлү дегенде гана апасы шалдырай басып бөлмөсүнө жөнөдү. Каалган ачып 2 кадам жасап, төшөгүнүн этегине жетип шалдайып туруп калды. Ушул азыр жаны жер тартып, ырп этерге дарманы келбей чарчап турса да, өзүн күткөн мамык төшөктөн муздактыкты сезди. Музга жатчудай болуп, кайра артка кетенчиктей берип, Жаркынайы бар кезде жылуу уядай сезилчү бул куту качып өңүрөйгөн бөлмөдөн кандай кирсе ошондой чыга жөнөдү. Сыртта өзүн үйдөгүдөй эле муздактык менен караңгылык күтүп турганын көрүп, кайда басарын билбей шалдайып туруп калды да, бастырманын алдында таң ашууга аса байланып коюлган атынын окуранганын угуп, ошол жакты карай басты. Ушул эси жок жаныбар гана өзүн түшүнүп тургансып, жалооруй карап окуранып, ооздугун кемире берип, башын силкип тынч туруп калды. Кантип эми карагер? Бул кордукка кантип чыдайм? Эч нерсеге карабай ажырата салгандары эмнеси? Бул карыларга Жаркынай күнөөлүү эмес, өзүм күнөөлүү экенимди кантип түшүндүрөм? Кудайдын каарына чындап калгам го, деп аты менен күбүрөнө сүйлөшүп, анын ыйык жалына өбөктөп бир топко турду. Бир аздан кийин кеч күзгү сууктан чыйрыкканында үйгө кирип эс алышы керек экенин эстеди. Бирок дале болсо куту качкансыган бөлмөсүн көргүсү келбей турганында жогору жактан кобур-собур үн чыкканынан караса, кошуна үйдүн айланасына 3-4 машина токтоп, киши кара көбүрөөк жүргөнсүйт. Эмне болуп кетти деген ойдо ошол тарапты карай басты. Жакындай бергенде эки иниси менен тамеки чеккиче сүйлөшүп турган бул Темике аттуу өзүнүн бир кыйла улуу кошунасы айткан саламына кандайдыр муздак айлык алып: улан, сенсиңби? Тоого кетти деп уктум эле. Качан келдиң? Жана келгем. Темике байке, жайчылыкпы? Жайчылык эле. Жанагы бала аял алып келатыптыр дейт. Ошого дүрбөп атабыз, деген анын үнүнөн той кубаныч эмес, кыжаалаттык байкалгандыктан улан жайгара сүйлөдү. Башыңызга баш кошулуп аткан турбайбы? Келаткан келин кут болсун. Кут болсун дечи, бирок ушинтип да катын алабы? Ар бир иштин өз ирети бар да, Бир заматта будуң чаңды чыгарып, ушул баланы койтту тим эле, деп ал ички бугун чыгарып жаткандай сүйлөп, анан сөздү башкага бурду. Андан көрө айтчы, Карышкырга кетишти деп атышты эле. Жолу болдубу? Болду, 3 таттык. Азаматтар, мына жигит деп силерди айтат. Күздөн бери ал кашабалар канча малды кырышты эле. Темике байке, сизге шыралга берсем болмок. Бирок, жок, андайды угузба. Бул үчүн мен сени сыйлашым керек. Эмнеси болсо да сен айткандай башыбызга баш кошулуп атпайбы? Бас үйгө кирели. Тойдун алдын баштабасак болбойт. Үйгө кирип, дасторкон боюнан орун алышканда, Темике Акмолдодон алып келүүсүн буйрду эле аялы жийдеш каршы чыкты. Келин келгиче тоюп алганың болбойт да, Кубалап келип калышса, ыктытып турсаң жакшы эмес да. Анын үстүнө ичпеген уланга арак бузганың адамгерчиликке жатпайт.
ким келин келгиче тойуп алган атыптыр эй. Кичине той башы кылып көңүл көтөрүп коелу деп атабыз. Куугун келсе татыктуу жооп берип дегендей. Кызын тыйып ала албагандан кийин кайсы араларына кубалап келишет экен. Алып кел, улан ичеби ичпейби өзү билет. Ооба, билем. Башында ушинтип эстүү немедей баштаганыңар менен аягын таппай калып атпайсыңарбы? Деп сүйлөнгөнү менен жийдеш бир аракты ары жактан сууруп чыгып алдыга койду. Өзүңүз билгендей, мен иччү эмес элем, бирок бүгүн ушунчалык жаман болуп турам, ичпеске аргам жок окшойт, деди улан стаканга мелт калт куюлган арак алдына келгенде ички муңун билгизе сүйлөп. Билип атам, билем. Анан калса Жаркынай атына заты жарашкан кандай гана келин эле. Биригем дүйнө деген ушул экен. Баланын жогу да бале, бары да бале дегендей, сен балаң жогунан азап тартсаң, мен бар баланын азабын жеп жүрөм. Бирок сеники эч нерсе эмес, жашсың, келечегиң алдыда. Бир эмес 10 балалуу болгудай кудуретиң бар, эч нерсе эмес. Байке, кел ушул тууралуу сүйлөшпөй эле коелучу, андан көрө келаткан келиниңиз кут болсун деп мууну алып жиберели да, анан мен сизге 3 кашабаны кантип атканыбызды айтып берейин, деди улан аракты колго ала берип. Ойгонору менен ичтен көтөрүлгөн көңүл айнуусу аркы беркини ойлонууга үлгүрткөн жок. Эптеп карманып, шымын кийгенге алы келбей, ич кийимчен сыртка чуркап чыгып окушуп жиберди. Көңүл айнуусу ичин аңтарылчудай болуп турса да, оозунан эч нерсе чыккан жок. Өзүнө бир аз келгиче үшүгөнүнө карабай сыртта бир топко чейин жер сүзчүдөй болуп баш салбыратып отуруп, үйгө кирип төшөгүнө кайра жата кетти. Эми башы чыдатпай зыңылдап ооруй баштады. Жанатадан көрүнбөгөн апасынын шарпасы сырткы бөлмөдөн угулуп, аздан кийин кесе толо чалабын көтөрүп үстүнө кирди. Түндө кандай келип жатканын эстей албай аткан ал ордунан обдула берип отура калды. Арак ичкен акмакчылык үчүн уяла түшкөндөгүсү болчу бул. Үңкүйө жертиктеп турду. Мегой, суусап калгандырсың, ичип алчы, деп апасы эч нерсе болбогондон бетер суусундугун берип чыга жөнөдү. Демек мас болуп келгенимди билишкен экен. Деги тынч жатып калдым бекен, деген ойго кеткен уландын жет өмүрү жерге киришчүдөй боло түштү. Ал 30га чыккана калса да мас болгонун ата-энесине көрсөткөн эмес. Арак ичерин билгизбеген. Муздакчалап айныган көңүлүн басып, суусунун кандыргандай болду. Баш оорусу басаңдап, жеңилдей түшкөнсүдү. Жылуу төшөктө жатып, эми-араң оорусунан алаксып, аркы беркини ойлоого шайы келди. Дароо эле Жаркынайы эсине түшүп, көңүл түпкүрүндөгү кайгысы көтөрүлүп келди. Андан бир заматта ажыраткан ата-энеси жөнүндө жаман ойлоого даай албай, тайкы тагдырын жектеп турду. Жамынган жуурканынан Жаркынайдын жагымдуу жыты келип, асыл жубайына болгон сагынычы менен кайгысы ого бетер күчөп чыкты. Ансыз жашоосу жашоо эмес эле супсак, муздак күндөрдүн санагы болуп каларын түшүндү. Жок, кандай болбосун барып кайра алып келишим керек. Көлдөгү тайжесиникине баргандыр, же шаардагы курбуларыныкына токтогон чыгар. Канчалык артынан эртерээк барсам, ошончолук тез издеп табам, деп ойлонуп бир чечимге келди. Бул үмүттүү ойлорунан улам баш оорусу да басаңдай түшкөнсүдү. Шайдоот кыймылдап, жуунуп, шаарга кийчү кийимдерин кийип, жолго беленденип, апасынын чалабынан дагы ичип, суусун кандырган соң гаражда белен турган машинасын от алдырды. Ошондо гана шаарга кетип баратканын, короодо күйүп өлүктөп жүргөн ата-энесине айтып коюшу керек экенин эстеп, бул жоругуна алар каршы чыгышаарын ойлоп тайсалдай түштү. Машинанын от алган дабышынан улам алар да басып келишти. Каяка? Деп сурады атасы. Шаарга, Жаркынайды алып келгени. Былжыраба, кеткен аялдын артынан барып эле көр. Ачуусу чукул Байөмүр ата колун силкилете зиркилдей сүйлөдү. Барам эле, аны мен кетирген жокмун. Эмне үчүн күнөөсүз албай кушту кубалап жибересиңер? Улан ички ызасы менен кандай каяш айтып жибергенин билбей калды. Барсаң ошол бойдон жогол. Мунун деле сүйүүсүн көр. Ачуусуна алдырган кары колун шилтеп жиберип, тетири карай басып кетти. Баламай, атаңа да ушинтип сүйлөйсүңбү? Ал сага жамандык каалап атабы? Жакшылап ойлончу. Жаркынайды алып келсең эмне өзгөрөт? Андан көрө сабыр этип бизди уксаң баары жакшы болот, деп эми ырыскан эне маңдайында жалооруп турду. Жакшы болбойт, апа. Ок, антип айтчу эмес. Апа, мен Жаркынайсыз жашай албайм. Алып келбесем болбойт. Жашай аласың, кичине чыдасаң көнүп кетесиң. Апа, мага уруксат бергиле. Жок, деп кесе айткан ырыскан эне да терс бурулуп үйдү карай басып кетти.
Бир саамга селейип отуруп калган улан урул сүзгөн бойдон баш чайкап жиберди да анан аңылдата газ басып, короодон атырылта айдап чыгып, чукул буруп, көчө менен катуу айдап, анан аягындагы жаман тамдын алдына токтоп, сигналды көпкө баскылап турду. «Эй дос, жайчылыкпы?» деди чыга келген үй ээси саламдан мурда. «Жайчылык, экөөбүздүн бүгүн арак иче турган күнүбүз, отур машинага». «Койсоңчу дос, сен арак иччү эмес элең го? Көп сүйлөбөй айтканды аткарбайсыңбы?» Арак ичкиси келген кишиге ал издетпей эле табыла берет, шылтоо да көп, бөтөлкөлөштөр да өзү келет. Ички күйүтүн басыш үчүн бир жума бою баш көтөрбөй иче берген улан акыры ордунан тура албай калды. Акылына келер деп үмүттөнүп күткөн карылар ошондо гана коркуп кетишип, тез жардам чакыртышты. Аңылдай үн чыгарып, үстүндөгү көк кызыл жарыгын жаркылдаткан тез жардам машинеси Айыл көчөсү аркылуу түз келип, Байөмүр атанын эшигинин алдына токтоду. Ооз учунан учурашып, жарак жабдыгын көтөрүнгөн мед кызматкерлерди Ырыскан эне уландын бөлмөсүнө баштап кирди. «Эмне болду?» деп сурады төшөгүндө кара көк тарта шып тиктеп жаткан уланды колдон алган медайым. «Түндө ичип келди эле, эртеден бери калчылдап отурган ордунан тура албай атат», деди Ырыскан эне. «Түшүнүктүү, белая горячка турбайбы? Канча күндөн бери ичип атты эле. Бир жума болуп калды. Бела горячкаң эмне айланайын? Аракка ууланган кишилер ушундай болот. Уулуңузду алып кетип, канын тазалабасак болбойт. Алдыңа кетейин, алып кетпей эле ушул жерден ийнеңерди сайсаңар болбойбу?» коркуп кетти Ырыскан апа. «Ушул жерден да ийне саябыз, алып барып да дарылайбыз. Кана жигит, өйдө тура аласыңбы? Эптеп машинага түшсөң, анан...» Эркек дарыгер эми сөзгө аралашты. «Айланайын, мен да балам менен кошо барсам болобу?» деди Ырыскан эне айдоочу менен дарыгер уулун эки жагынан сүйөп таяп келип тез жардамга салышкандарында. «Жок апа, андай кылганга болбойт. Бүгүн барбай эле коюңуз. Эртең барсаңыз уулуңузду зыңкыйтып өз калыбына келтирип коебуз. Оозуңа май айланайын, ошондой эле болсо экен». Тез жардам машинеси жанагындай аңылдай үн чыгарып, көк кызыл жарыгын алмак-салмак жаркылдатып, айылдан чыгып кеткиче ордунда селейип турган Ырыскан эне оор улутунуп алып үйдү карай басты. Ошондо гана Баятадан бери короо жакта акмалап турган Байөмүр ата алдынан утурлай басып, алыстан эле чочулай үн катты. «Алып кетип калышкандар эмнеси эй? Аракка ууланган, канын тазалайбыз дейт. Акмак десе, жадагасы арак ичкенди да билбейт. Элге шерменде кылды. Артынан барасыңбы? Баары жайында болот. Бүгүн канын тазалайбыз. Эртең келсеңиз уулуңузду өз калыбына келтирип коебуз дешти. Чыдай албайм го бирок. Барбай эле кой, барганыңда деле билмек беле. Санам чыдабай атпайбы? Кандай кылсам? Анда жөн отургандан көрө машинени Асымбекке айдатып алып барып кел. Түштөн кийин барайын анда», деп сүйлөшкөн Абышка кемпир үйгө киргендеринде Ырыскан эне өкүнүчтүү үн катты. «Кап, баягы күнү шаарга кетем деп жулунганда алдын тоспой эле койсок болмок экен. Бул акмактын арактын түбүнө бир заматта түшүп кетерин ким билиптир? Ошондо жөн койсок шаарга барганы менен Жаркынайды таба алмак эмес. Тапкан күндө да Жаркынай түшүнүктүү эмеспи? Кайра келмек эмес?» «Ооба, мен да ушуну ойлоп аттым эле. Бирок мунун баягысындай болуп, Жаркынай менен шаарда кала берсе эмне кылабыз? Анда таза бале болот го. Улан анда жаш эмес беле. Азыр эми жаштыгы деле калган жок. Токтолуп, андагыдай бирөөлөрдүн азгырыгына кирген курактан өттү. Кеткен келиниң эле азгырылбаса, сүйүүлөрү күч эмеспи? Жаркынай эстүү, уланга эле эмес, ал бизге да бакыт каалайт. Биздин бир гана неберелүү болуу деген тилегибиз бар экенин ал жакшы билет. Ошон үчүн улан издеп таап барса, ээрчип келе бергенге уяты чыдабайт. Азгырбайт дагы болуш керек. Тескерисинче уланга акыл айтып, башка аял алуусуна уруксаатын берип, жакшы кеп кеңештерин айтып, узатып жиберет го деп турам. Анда шаарга барып келинди алып келем десе жөн коелу. Жаркынайды таба албайт болушу керек. Албай куштун жакын тууганы деле жок эмеспи? Шаардын кайсы кычыгында жүрдү экен. Тапса да көкшүнүн суутуп келер. Шаарга жибербей койсок кайра ичип баштаса эмне кылабыз? Ооба десең, баягы күнү неге мындай ойлонгон жокпуз? Ичип жатып аларын билген жокпуз да. Жакшы акыл болду. Ушундай кылалы.